Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабактын темасы көз карандылыктын калыптануу тобокелчиликтери. Биздин максатыбыз адам үчүн баңгизат пайдалануунун кесепеттеринин бүлгүнгө учуратуулары тууралуу билимдерди калыптандыруу. Психоактивдүү заттар адамдын организми жана психикасы үчүн кыйратуучу күчтү алып жүрөт. Баңгизат пайдалануу бир катар өнөкөт, анын ичинде айкы оорулар, СПИД, гепатит сыяктуу оорулар менен байланышкан юридикалык көйгөй, баңгизатты жайылтуу жана мыйзамсыз даярдоо кылмыш жазасына тартыла тургандыгында жатат. Баңгизатка көз карандылык деп аталган оорунун аталышы гректин наркемания деген эки сөзүнөн турат. Мания акылдан адашуу, кумарлануу, берилүү дегенди билдирет. Ошентип, баңгизатка көз карандылык бул психоактивдүү заттарга болгон кумарлануу же берилүү. Баңгини колдонуп көргөн өспүрүм муну көп учурда жөн гана сынап көрүү, оюн деп эсептейт. Эмне экенин карап көрөм принциби менен аракеттенет. Психоактивдүү заттарга карата жеңүү мүмкүн болбогон берилүү келип чыгышы мүмкүн экендиги тууралуу эскертүүлөргө ал ишенбейт. Ал эми чоңдордун келтирген жүйөлөрү ага апыртылгандай сезилет. Психоактивдүү заттарды үзгүлтүксүз колдонууда адамда химиялык жана физикалык көз карандылык пайда болот. Химиялык көз карандылыкта зыяндуу уулуу заттар клетканы бузуп, аларга кирет жана калып калат. Организм аларга көнүп калат жана ал жок болсо эле адам тең салмактуулугун жоготууну сезет. Физикалык көз карандылык организм психоактивдүү заттар жок нормалдуу иштей албай калганда жана ал жок болсо жокко чыгаруучу синдрому өнүккөндөй көрүнөт. Аңгемени уккула. Бир күчтүү жаш жигит жашоодо сулуу назик кыз менен саякатта жүрөт. Алар жашоодо саякаттап жүрүп абдан чарчашкан. Эс алууну чечкен жаш жигит укмуштай кооз, бутактуу дарактын көлөкөсүнө жата кетти. Кыз жанына жатып уктап калды. Жаштар ойгонгондо абдан ачка болгондугун сезишти. Ар бири мен ачкачылыкты сезип жатам. Мен бир аз тамак жегенде каалайт элем деп ойлонду. Ошентип ошол замат кайдан жайдан тамак пайда болду. Алар ошол замат жей башташты. Тамак ушунчалык даамдуу болчу. Курсактары тойгондон кийин алар айланасын карашты. Алар эмнеге умтулуп жана кыялданып келген нерсени өтө таң калуу менен көрүштү. Алар таң калышты. Бул эмне? Деги эмне болуп жатат? Биз уктап жаткан жокпузбу? Же кимдир бирөө бизди шылдыңдап жатабы? Анан күтүлбөгөн жерден коркунучтуу жана жийиркеничтүү жандыктар пайда болду. Коркконунан титиреп, эми бизди өлтүрүшөт деп ойлошту. Анан алар өлтүрүлдү. Бул аңгеме психоактивдүү заттан болгон көз карандылыктан кантип акырындап пайда боло тургандыгын жана жаштардын дүйнөнү кабыл алуусу кандай өзгөрө тургандыгын көрсөтүп турат. Эсиңерде болсун, адам бир нерседен көз каранды болоору менен ал туруксуз болуп калат. Ага өнүгүү жана толук баалуу жашоодо жашоо кыйын. Силер ар бириңер өз тандооңорду жасай аласыңар.